Гапыр Мадаминов Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу Жети Дубандагы менин сүйүктүү кесиптештерим. Сиздер менен мен Талас облусундагы Энелер мектебинин айым жана жаш мугалимдер мектебинин координатору, агайдын шакирти Салтанат Бейшенова. Бүгүн сиздер менен акыл эмгегинин маданияты китебинен өтүлүүчү темабыз бул абалды түзөтүү үчүн эмне кылуу керек деген темада кеп кылабыз. Анда эмесе сөз башынан болсун. 16 августта биз сиздерге видео сабак жөнөттүк эле. Айрым предметтерден жетишүүдө кыйналган, жетишпеген, бирок жетишүүнү каалаган окуучулар үчүн кыскача усулдук сунуш деген теманы сиздерге жөнөткөнбүз. Ошол видео сабагыбыздын уландысы десем дагы болот. Бул абалды түзөтүү үчүн эмне кылуу керек? Бул окуучулар үчүн дагы абдан кызыктуу тема. Бул абалды түзөтүү үчүн эмне кылуу керек? Бул суроого эксперименталдык тажрыйба мындай жооп берет. Өзүбүздүн ар бир окуучу айрым предметтерден жетишпөөбүздүн себебин үйрөнүүбүз керек. Алар мындай болуусу мүмкүн. Учурунда ошол сабактан жакшы билим алган эмеспиз. Пайдубал начар болгон. Экинчиси, ошол сабактан жакшы окуу үчүн зарыл болгон негизги көндүм, ыкмаларды, методду билбейбиз. Мисалы, математиканы алалы. Көбөйтүү таблицасы, бөлчөктү бөлчөккө кошуу, көбөйтүү, бөлүү, теңдемелерди иштөө, квадрат, тамыр чыгаруу жана башкалар. Окуу сабактардан мисалы тарых менен адабиятты алалы. Китеп окуу, негизгисин бөлүп алуу, түшүнүү, ойлоо, корутунду чыгаруу, түшүнүгүн айтып берүү, план конспект түзүү жана башкаларды билбейбиз. Үчүнчү, ошол сабакка көңүл бурбайбыз, кызыкпайбыз, коркобуз. Алтынчысы, жетишүү, жакшы окуу үчүн эмне кылуу керектигин билбейбиз. Кемчиликти түзөтүүнүн, жакшы окуунун сырларын дагы үйрөнбөйбүз. Кийинки 8-си, өзүбүзгө өзүбүз ишенбейбиз. Мугалимдерден коркобуз. Билбегенибизди айтып суроодон тартынабыз мугалимдерден. Аракеттенип өз алдынча изденбейбиз. Жакшы окуган окуучулардан сурап үйрөнбөйбүз. Айрым окуучулар сураганды дагы намыс көрүшөт. Кийинки 12-си, баары бир мен бул сабактан билбеймин деп өзүбүздү өзүбүз ишендирип алганбыз. Чындыгында андай эмес. Кааласаң айрым сабактан баштан жетишпей калышың мүмкүн. Бирок кийин аракеттенип жетишип кеткен окуучулардын тажрыйбасынан дагы үйрөнсөңөр болот. 13-чү, ошол сабактан жакшы окуу үчүн зарыл, көндүм, ыкма, методдорду билбейбиз. Мисалы математикадан көбөйтүү таблицасы, бөлчөктү бөлчөккө кошуу, бөлүү, тамырды чыгаруу, эптеп баалоонун жолун издейбиз. Мугалимдерден суранып, билгендерден көчүрүп алабыз. Кийинки 14-чү, айым сабагында өткөн усулдук сунуштарды пайдаланып, кемчиликтерди түзөтпөйбүз. 15. Ата эне, ага ини, эже сиңди, бир туугандардан дагы сурабайбыз. Кийинки 16-чы, төмөнкү класста түшүнбөгөндөрүбүздү кайталап, сурап, үйрөнбөйбүз. 17. Жакшы окугандардын тажрыйбаларынан үйрөнбөйбүз. Жакшы окуган окуучулардан дагы сурап, өз билимдерибизди өркүндөтсөк дагы болот. Кийинки 18-чи, баардык акыл эсибизди топтоп, көңүл коюп, жетишүүгө аракет кылбайбыз. 19. Окуунун, иштин көзүн билбей, сокур аракет кылабыз. 20-чы, өзүбүздүн жетишпөөбүздүн себебин терең, ар тараптуу үйрөнүп, жолун издебейбиз. Кийинки акыркысы 21-чи, жетишпөөбүздүн себебин мугалимдин сабак өтүүсүнөн же башка жактан издейбиз. Чындыгында андай да болуусу мүмкүн, бирок ошондой болсо да, мугалимге бул жөнүндө айтып, түшүнбөгөн сурооңорду берип, тема боюнча өз билимиңерди тереңдетип үйрөнүшүңөр керек. Кийинки сабакта биз ушул сабактын дагы уландысы болот. Биз жетишпеген сабактан жетишүү үчүн эмне кылуу керек же бул абалды түзөтүү жолдору деген
темадан дагы кененирээк маалымат ала аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ийгилик сиздерге.